Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тилден биздин кезектеги 29 темасы фонетика, тамга жана тыбыш жөнүндө түшүнүк. Фонетика тилдеги тыбыштардын жасалышы, тыбыштык системасы, тыбыштык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү тил илиминин бир тармагы. Гректен фонетикос үн деген сөзүнөн алынган. Сөздөгү айрым үндөр тыбыш деп аталат. Ал эми ошол тыбыштарды белгилөө үчүн алынган шарттуу белги бул тамга. Тамганы балдар көңүл бурабыз. Тамганы көрөбүз, жазабыз. Ал эми тыбышты угабыз, сүйлөйбүз. Биздин кыргыз тилде балдар, кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эмне үчүн 36 тамга, 39 тыбыш бар? Карайбыз, көңүл бурабыз. 36 тамгадан бизде йоттошкон тамгаларыбыз бар, 4 тамга. Ошону алып салабыз, бизде 32 тамга калат. Андан кийин орус тилинен кирген ичкертүү жана ажыратуу белгилери бар. Ал экөөнү алып салсак, бизде 30 тамга калат. Ал эми кантип 39 тыбышты алабыз? Бул көбөйбөй эле биздики азайып кетип атат. Анда көңүл бурабыз. Буну силер билесиңер. Эгер эсиңерден чыккан болсо, кайра эсиңерге түшүрүп бышыктайсыңар. 30 тамга же тыбышыбыз калды бизде. Буга бизде 6 созулма үндүү тыбышыбыз бар. Аларды кошобуз. Барабар 36. Ал эми буга дагы 3 өзгөчө тыбышыбыз бар. Аларды кошсок 39 болот. Ал өзгөчө тыбыштар К, Г, Ж деген тыбыштар. Мисалы китеп, сага, журнал дегенде тыбыштар өзгөчө айтылып атат, жазылышы бирдей эле, бирок окулганда башка тыбыштарды угуп атабыз биз. Демек, 6 созулма үндүү тыбышты жана К, Г, Ж эки тыбышты билдирген тыбыштарды кошсок, бизде 39 тыбыш келип чыгат экен. Түшүнүктүүбү? Эсиңерден чыкпайт, азаматсыңар. Анда кийинкиге көңүл бурабыз. Кыргыз тилинде тыбыштар экиге бөлүнөт. Алар үндүү жана үнсүз тыбыштар. Бизде 14 үндүү жана 25 үнсүз тыбыш бар. Үндүү тыбыштар балдар кошо окуйбуз. А, О, У, Ү, Э, И, И созулмалары менен кошо. Ал эми үнсүз тыбыштар өзүңөр көрүп турасыңар. Б, В, Г, Г, Д, Ж, Ж, З, Е, К, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Окудуңарбы? Демек, бул жерде биз 25 үнсүз тыбышты, анан 14 үндүү тыбышты окудук. Кийинкисине көңүл бурабыз. Силерге эскерте кетүүчү нерсе, балдар, бизде кыргыз тилинде йоттошкон тамгалар бир тамга эки тыбышты билдирет. Я, мисалы, Й кошулган А, Я, Ё дагы Й жана О деген эки тыбышты. Ю деген тамгабыз Й кошулган У эки тыбышты. Е дагы Й, Э эки тыбышты билдирет. Мисалы, коён деген сөздө 4 тамга 5 тыбыш бар. Мындагы Ё тамгасы 1 тамга 2 тыбышты билдирди. Жана мен силерге айтып кеттим го, тамганы көрөбүз, жазабыз, тыбышты угабыз жана сүйлөйбүз деп. Коён деген сөздө биз 4 эле тамганы көрүп турабыз, балдар. К, О, Ё, Н 4 эле тамганы көрүп турабыз. Ал эми уккандачы, угуп көрсөңөр, К, О, Й, О, Н коён. Демек, укканда биз 5 тыбышты угуп атабыз. Ошол үчүн бул жерде 4 тамга 5 тыбыш бар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсоңор эң сонун. Анда бышыктайбыз. Силерге биринчи тапшырма. Бийлик, январ, мектеп, адеп, суу жана башка сөздөр жазылып турат. Жогоруда сөздөрдүн ар биринде канча тамга, канча тыбыш бар экенин айтып бергиле. Дептериңерге жазасыңар, билесиңер, Экинчи тапшырма силерге.
төмөнкү таблицага тиешелүү үндүү тууштарды коюп жазгыла. Бул жерде 4 сөз берилген. Ошол 4 сөздө үндүү тууштары түшүп калыптыр. Силер ошол үнсүз тууштарды жалгыз калтырбай, жанына үндүү тууштарды жазып жазасыңар. Ошондо биз билген эле сөздөр келип чыгат. Биринчи, экинчи тапшырма түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө сурайбыз. Анда балдар, көңүл бурганыңар үчүн сонун. Баары түшүнүктүү болгон болсо дагы сонун. Баарыңарга ийгилик. Силер баарынан мыктысыңар. Рахмат силерге дагы бир жолу.